Алтын түйін балдар инженердик техникалык академиясына улуттук статусу ыйгарылды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Макам мектептен тышкары кошумча билим берүү жаатында өзгөчө сиңирген эмгеги, ошондой эле өсүп келе жаткан муунду тарбиялоодо олуттуу салым кошкондугу үчүн берилди. Мындан ары бул мектептен тышкары окуу жайы Алтын түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясы деп аталат. Эске салсак, 2021-жылдын 12 майында мамлекет башчысы академияга барган учурда педагогикалык жамаат жана окуучулардын ата-энелери менен жолугушкан. Алар мүмкүнчүлүктөр менен тааныштырып, окуу жайды модернизациялоо боюнча бир катар сунуштарын айтышкан. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча мекеменин педагогикалык инновацияларды кеңири жайылтуу потенциалын чыңдоо жана кошумча билим берүүнүн жаңы технологияларын топтоо максатында академияга улуттук макамын ыйгаруу жаш жогорку квалификациялуу илимий кадрларды даярдоого түрткү берет. Ошондой эле мамлекеттик органдар менен натыйжалуу өз ара аракеттенүүгө, алдыңкы катардагы чет элдик илимий изилдөө институттары жана илимий техникалык өнүгүү багытындагы университеттер менен кызматташууну жөнгө салууга мүмкүндүк берет. Мындан сырткары, министрлер кабинетинин тийиштүү чечимдеринен соң окуу жайдын негизги жана техникалык кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулайт. Ошондой эле Садыр Жапаров окуу жайга барган учурда берген тапшырмасы боюнча жакын арада спорттук аянтчылардын ачылышы күтүлүүдө. Азыркы учурда академияда 1800дөн ашуун окуучу онлайн жана офлайн режиминде робот техникасы жана алгоритмдер, техникалык модельдөө негиздери, информатика жана программалоо, инженерия, 3D модельдөө, компьютердик дизайн, ойлоп табуучулук маселелерин чечүү жана патенттөө, сүрөт тартуу, шахмат жана башка багыттарда окутулууда.